7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү. 7-8 ноябрды тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү деп жарыялоо тууралуу чечим 2017 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен кабыл алынган. Постсоветтик аймакта акыркыlardan болуп Кыргызстанда майрам деп эсептелген Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча экс-президент Мыйзам долбоорун сунуш кылып, парламент анын колдогон. Анын негизинде 7 ноябрь тарых күнү, ал эми 8 ноябрды эскерүү күнү деп жарыялаган. Ата-бабаларды эскерүү дегенде бир күн деген аталыш менен белгилүү 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана 1937-38 жылдардагы Сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү каралган. Себеби мындан 83 жыл мурун 5-8 ноябрь аралыгында Жусуп Абдрахманов, Касым Таныстанов сыяктуу эл душманы деп жалаа жабылган 138 адам атылып, кийин сөөгү чоң ташта табылган эле. Ата бейит, Акбар Рыскулов. Айдарым желге ойнобойт эрке жалбырап, адамдар жашыйт алмадай башы салбырап. Ар келген сайын аталар жаткан бейитке, ажоонун доошу, акындын үнү кардыгат. Армандуу дүйнө, пендесин мынча кейитмек, аталар жайын атадык ата бейит деп. 138 жүрөктү мында көмүптүр, жүзүнө парда жамынып алган тейитпек. 138 жүрөктүн угам какканын, 138 тилектин онтоп жатканын, жүзүң кур сенин жок окшой чалган шум дүйнө, адамдан ашкан акылдууң жана акмагың. Кыйдылар издеп, кыйкымды таап кылдан канча, бир жанды камаптыр кайтпас зынданга. Атаны кокуй, акым жок болмок менин да, аталар жаткан бейитке таазим кылганга. Чыркырап чындык, күрөшсө ката түздөлөт. Чыңгыздай болуп атасын уулу издемек. Чырметип көздү ирмебей кээде кыйналам.
чыкыйга такап тургансып Ежов пистолет. Чоң таштын сырын 50 жыл аша сезбедик. Чогулуп эми бейитке турдук эскерип. Азаттык алган ата журт үчүн уласак, аталар үчүн курабыз өлбөс эстелик. Кыргызстан мамлекети өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан кийин да өлкөбүздө бир топ тарыхый саясий окуялар болуп өттү. Алсак, 2005 жылы март айынын аягында өлкөдө биринчи элдик революция болуп өттү. 2010 жылдын 7 апрелинде элдик экинчи революция болуп, ак үй алдында 88 адам курман болду. Кандуу окуялар тарых барагында эскерүү күн катары кала берет. Биздин милдет мекен үчүн жанын берген эр азаматтарды эскерип, башыбызды ийип, таазим кылабыз.